Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге Новопавловка Алтын Орда қонышынан бір сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Фрунзе көчөсү жана Школьный көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Новопавловканын Азия мурдагы Фрунзе маркетинин жанында. Сиздер ушул жерден сатылуучу үйгө түндүктү карай жүрөсүздөр. Бир аз жер оң тарапка бурулсаңыздар, Ийгилик көчөсү 2 даректе жайгашкан сатылуучу үйүбүз. Яндекс картага деле Ийгилик 2 деп жазсаңыздар, сатылуучу үйдүн дарегине карап көрсөңүздөр болот. Анан бул жерден шаардын бурч-бурчуна жүргөн маршрутка автобустар бар экен жана сатылуучу үй жакка карай бул жерден дагы 8-чи автобус дагы жүрөт тугандар. Так, дагы эмне маалымат. Мектеп мына бул жерде Чыңгыз Айтматов атындагы гимназияга балдарыңыздар жөө эле келип кетет эгер ушул үйдү алчу болсоңуздар. Эми андан ары калган маалыматты сатылуучу үйгө жетип берейин тугандар. Мынакей тугандар, келүү жол түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Новопавловка, Алтын Ордо, Ийгилик көчөсү 2 дарек болуп калат тугандар. Так, мондай угловойдо жайгашкан. Бул Ийгилик көчөсү. Жалпысынан жердин аянты 5 соток тугандар, эң эле. Чыгыш чек-арасы бул жерден башталат. Мынакей. Чыгыш чек-арасы бул жерден. Түштүк чек-арасы бул жерден. Батыш чек-арасы болсо мынакей бул коштанын Пескаловдун заборуна чейин тугандар. Жалпысынан 5 соток, документтер боюнча кызыл китеби бар экен. Так, электр энергиясы бар, суусу бар, газ келген, кошуналар уже киргизип алышыптыр. Киргизип алуу керек газды тугандар. Так, мектепке тугандар жакын эле аралыкта. Ошол менен түз чыксаңыздар, видеонун башында жана Азия маркеттин жанында Чыңгыз Айтматов гимназиясы жайгашкан. Так, дагы эмне маалыматы? Садиктер бар экен, мечет бар тугандар. Бул жакта 12ге 8 болгон үй, стенасы толук түрдө кызыл кирпич экен. Сейсмопояс колонналары куюлуп, этаждын үстүнө плита орнотулган. Негизинен 2-чи этаж же мансард кошуу планылган экен тугандар үйесинин. Каласаңыздар, мансард же 2-чи этаж кошсоңуздар деле болот. Бул жагы өйдөр жагы плита менен жабылып, сейсмопояс колонналары куюлуп, 2 этаж үйгө расчет алынып, жана мына мондай жакшы арматуралар менен жасалган үй тугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Алды тарабына дагы мынакей кенен жер, үй участоктун батыш тарабында жайгашып, жана бул жагына очокана, зеленый зона, навес кыласыздарбы? Бул жактан дарбаза коесуздарбы, бул жактан дарбаза коесуздарбы? Кыскасы ушундай. Бул жагына каалагандай өзүңүздөрдүн планыңыздар менен дагы кошумча курулуш, постройкаларды салсаңыздар болот экен тугандар. Негизинен үй өзү жакшы сапатта, ушу полный материалы 2 этаж үйгө расчетталып салынган. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Бул жакта мынакей өзүнүн негизи кирүүчү эшиги, көрүп эшик орнотулган тугандар. Тугандар, үйгө киргенде ушундай холл жайгашкан. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз тугандар. Чыгыш тараптан терезе, көрүп турасыздар, да ремонт. Негизи боюнча өзүңүздөр каалагандай функциялар менен обой кылганга даяр экен. Мынакей балдары келсеңиз өзүңүздөр каалагандай функциялар менен обой кылып алсаңыздар болот. Үй негизинен жаңы салынган үй. Анан бул тарабы негизи боюнча кухня. Азыркы учурда мындай швейный цех коюп, жакан швейный машина коюп иштетип аткан учур экен бул бөлмөдө. Чыгыш тарабынан жана түштүк тарабынан терезеси орнотулган тугандар. Так, мындан ары бул жакта катарынан 2 бөлмө, бирөөсү негизи боюнча спальный бөлмө. Мынакей чоң спальня экен тугандар. Түштүк тарабынан терезе орнотулуптур. Мына көрүп турасыздар, да ремонт. Так. Полдор жыгачтан болгон пол экен тугандар. И бул жагында зал. Окей, бул залдын көрүнүшү. Түндүк тарабынан терезе, көрүп турасыздар, да ремонт. Бул жакта санузел жайгашкан. Суу сарыстан менен жылыйт, рак айнасы орнотулуп суусу чыгарылып, инчик тарабынан деле
Бул үйдүн баасы болсо туугандар $70.000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар саламатта калыңыздар.